берген бизге эскертүү. 10 күнгө чейинчи башка элдиги эле азыр бул дагы тилге каршы туура келбей калыптыр. Кыргыз тили эмес, орус тилин алып калыптыр. Алмаштырабыз дагы. Негизи ошо кыргыз тилинин туура жазылышын гана биз талап кылып жатабыз. Анын фирманын аталышы, кардарды кандай тейлейт, кардарларга айтылган сөздөр боюнча биз алганда эч кандай аларга тиешебиз жок. Жекешкерге башка эч кандай биздин көз карашыбыз да башкача эмес. Биз болгону мамлекеттик тилди сактагыла деген гана таризде жүрүп жатабыз. Мөөнөт берип жатабыз. 1 күндүк, 3 күндүк, 10 күндүк кылып. Анан эгерде 10 күндүн ичинде албай же жаңылабай аткан болсо, биз ага дагы административдик чаралар бар өзү. Ошондой кылып атабыз. Негизинен бул жерде бир гана ошо Көрк жарнак агенттиги чыгарганына баяныштуу булардын да шартын түшүнүп турабыз. Себеби кезекте турушат, барып кыргыз тилге текшертишет. Ошондой булардын да шартын түшүнүп турабыз. Атайын биз Көрккө эскертүү бердик, анан мыйзамды дагы аларга таштадык, дагы мыйзамдын жазылышы боюнча так аларды курстан өткөрдүк.